ушул аң чөнөктүн өлчөмү канча экен? 14-15 сантиметр болуп атат. 3 жылдан бeri hiç kim карай элек. Siz акыркы жолу качан келдиңиз эле? Акыркы жолу 10 күн мурун, bir жума мурун. Ушул жерге бир светофор койдуруп берсеңер жакшы болот эле. Постоянно школдан өтүшөт, хотя бы ушул жерге бир жогол дегенде 10 секундтукчу. Начальник ГАИнин баласы буякта жашап же ушундай болуп калса, унутуп турбаса керек эле. Ушул транспорт министрлигинин астындагы ДО-39га 23 000 сом айып салдырдык. Биз азыр Бишкек шаарында ушул Объездной көчөсүндөбүз. Дордой тарапта. Бул жакка аябай көп биздин жарандар, айдоочулар кайрылгандыктан жеринен көрүү үчүн келдик. Азыр бул жактагы окуя мына көрүп атсаңыздар, ушул аң чөнөктөрдүн айынан авария болгон машинанын сыныктарына. Мына аралыкты караңыздар, мисалы үчүн канча? Бир 10 сантиметр эле ылдыйга чуңкур экен. Бул жактан катуу келген машиналарга аябай эле ыңгайсыздык мына. Анан бул жерди карасаңыздар дагы аябай көзгө көрүнбөйт булар мындай. Бул аңдын казылганына абдан көп убакыт болуптур мына. Шагыл толуп, топурак менен уже бул жер толуп калыптыр да. Ушуга чейин, ушул акыбалга чейин жеткизбей жасабай жүргөндүгүнө кандай баа беришибиз керек? Бул көчөдөгү ушул аң чөнөктүн өлчөмү канча экендигин метр менен көрөлү. Мына 14-15 сантиметр болуп атат. Эми ушуга 60 менен келе жаткан автоунаанын акыбалы кандай болуп калат да, ушул 15 сантиметр жер чуңкурга түшүп кеткенде анын машинасы кандай акыбалда калат да? Бишкек шаарындагы Алтын Казык, Мурас Ордо, Теңдик жана Акжар деген конуштар жайгашкан Дордой тараптабыз. Бүгүнкү күндө бул жерде bir aydan beri ушул ямочный работа жүрүп, казып коюп эч кандай жасалбай, айдоочуларга, жашоочуларга бир топ көйгөйлөр жаратып келатат. Ушул жерге бир светофор койдуруп берсеңер жакшы болот эле. Могу жерде жаш балдар же постоянно школдан өтүшөт, хотя бы ушул жерге бир жогол дегенде 10 секундтукчу. Шуну неме кылып берсеңер жакшы болот эле. Атак өз негизи светофор эми көп эле керек. Ама жүрдүктеш боюнча бул 1 ай мурун ошол кылышкан, анан бул өзү мынчалык эмес болду. Булар казып анан эмнегедир билбейм, азыр таштап коюптур. Салам алейкум, кыргыз элим. Мына жерде келип тартып атасыздар. Мен ушул жерде 20 жылдан бери таксист болуп иштейм. Бул жерде ар кандай кырсыктар жума сайын болуп турат. Мына кечээ күнүдө светофордун жоктугу. Гаилер бул жерде турат, мына тетиги машинанын жанында. Обедтен кийин пайда болот. Эч кандай чара дагы болбойт бул жерде. Мына неме пешеходубуз жок. Мынандай немелер көп. Канча күн болду бул жерди казып таштаганына? Бул жерге 1 ай болду. 1 ай болду. Биз ушул жерде мына мен 20 жылдан бeri такси кылам. Мына жерде бүт чукуп койду. Мына жерди мен өзүм мынаны колум менен түздөдүм. Кечээ bir жума болду мына жерден. Окуучу кызды уруп кетип, азыр жамбашсынып үйүндө жатат. Буга эч кандай неме болгон жок, ушу пешеходдун жоктугунан элдер аябай жабыркап атат. Светофор жок. Светофор жок. Элдердин көйгөйү эле ушу светофор. Ушу пешеходду мына ямочный немелерди бүткөзүп берсе, элдердин көйгөйү чечилмек. Эми бир аз болсо да чечилмек да. Мына окуучуларыбыз өтө албайт. Биз өзүбүз өткөзөбүз ушу пешеходдон. Любой такси болобу, чоң болобу, кичиги болобу, ушул жолдон өткөзөт. Анда башка эч немеси жок. Рахмат сиздерге. Каражашта жөн эле жерде турат да светофорчу. Жөн эле мектептин жанында жөн эле турат ошол светофорчу. Ал жерде машина деле, переулок деле жок. Ошол светофорду алып келип могу жерге деле коюп койсуп, могу жактан свалкалар чыгат, машиналарчы. Сүзүш көп болуп атат да.
жөн жерге коюп салып атышат да светофорлор. Siz bu yoqda жашайсызбы? Ошол жакта турам. Аң чөнөктөргө не дейсиз? Аң чөнөктөр яма кармап атабыз да, яма. Канча болду бүтпөйт байбы яма. Азыр биз бул үчүн Бишкек шаарындагы жол көзөмөлүндө ушул дорожный надзор бөлүмүн чакырдык. Майы кызматкерлерин андан сырткары ушул жактын ДУ-39 бөлүмүн чакырдык. Бул жердеги ошол көрүнүш качан жөнгө салынарын ачып бергенге аракет кылабыз. Бул үчүн ошол тийиштүү мамлекеттик кызматкерлерди чакырганбыз. Азыр ошолордон жооп сурап көрөлү. Жүрүңүздөр. Самасызбы? Старший инспектор капитан велосипед Аламединский район. Дорожный надзор боюнча келдиңиз, Дорожный надзор. Биздин атыбыз Улукбек байке. Бул жакта ушул объездной жолунда сиз акыркы жолу качан келдиңиз эле? Акыркы жолу 10 күн мурун, бир жума мурун. Азыр да тийиштүү жетекчилер келдиби бу жака? Келди. Ол областнойдон. Областнойдон. Каякта турушат? Мына азыр bu yoqda да. Неме максатты айтып койсоңчу, чак. Эми акыбал кандай экен өзү? Эми бул акыбалды биз дагы көрүп атабыз. Көрүп билип bu yoqqa обследованияга чыкканбыз бир-эки жолу. Тиешелүү мекемелерге жол тейлөө мекемелерине предписание актысын түзүп бергенбиз. Кимге? ДУ-39. Эмне предписание бердиңиз? Могу жол боюнча. Не деген предписание болду? Бул предписание могу аң чөнөктөрдү, ямышныйларды жамаганга, могу дорожный знактарды гос неме менен койгонго. Буга чейин жок экен андай нерсе? Жок, ага чейин Белгилер. Жок, ага чейин деле бар болчу. Жол белгилери бар болчу. Анан эми ошол азыр морейки мына майрам болду, погодный условиялар болду. Эми ушунун немеси менен жамгыр жаат. Анан эми азыр жакында ошо жасап башташат эртең. Басып жүрүңүз. Саламатсызбы? Областта инженер инспектор болом. Чүй областында. Жол боюнча анан айта кетчү нерсе ушундай көйгөйдү көтөрүп атканыңарга Сиз рахмат. дорожный надзордонбу? Дорожный надзор. Ушул объездный жолуна качан келдиңиз акыркы жолу? Бияқты мына 2 күн мурун дополнительно дагы обследование кылдык. Жакында Евразийский саммит болот бизге. Ошого байланыштуу. Бул майрамдардын алдында казылды. Майрамдардын алдында 10 күндөн ашып, 10-15 күндөн ашып калды. Азыр Не чара көрдүңүздөр ошого? Эмеден баш Бишкек, Ташкент, Алмата жолу бул азыр ушу биз турган жерге дейре восток на запад жабылды, ямышлыч. Анан мындан аркысын дорожный разметкаларын чийгиледе Бишкек, Ташкент, Алмата жолу бул да. Ушу жерде айтып атам. 238 километрден баштап. Ошол жердин баарына предписание бердик. Исполнение срок 20-майга дейре койгонбуз. Бүтүрүп бергиле дорожный разметкаларын деп, жана ДЭОнун представители турат бул жерде. Булар ошону жазап бериш керек өз убагындачы. Эми ДЭОнан сиз аты жөнүңүз кандай? Эмержи Катай. Не болуп атат бул жакта? Качан жасалат? Бул жерде яка чейин келип, ямачный ремонт жүрүлүп, анан кийин асфальт чыкпай калып, ошол себептен кичине кечигип атабыз. Кудай буюрса эртең уже басып баштайбыз асфальтты. Неге ушу бир ай күтүш керек элдер? Бир ай эмес, бир 10 күндө болуп калды. Погодный условия байке. 2 жумадан ашыптыр да? 2 жумадан ашып калды ошо. Не болот эми? Асфальт чыкпай калып, солярка жок болуп, акча жок болгон себептен болот. Ким күнөөлүү буга эми? Эми өкмөттөн акча кичине эмет, биз өз солярка жок болгон себептен болот да байке. Качан жасалат? Эртең Кудай буюрса баштайбыз. Эмичи мындайда? Азыр эми сиздер жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү инспекторсуздар, анан кандай чара көрөсүздөр азыр? Мыйзам боюнча не кылыш керек азыр? Мыйзам боюнча буларга предписание берилген. Срок исполнения турат ал жерде. Ошо убакытта аткарбаса буларга протокол түзүп беребиз. Анда буга чейин биз ушул Бишкек мэриясы дагы ушундай казып аң чөнөктөр таштап коюп кеткенде айып салдырганбыз. Мыйзам баарына бирдей. Бирдей. Азыр мыйзам чегинде кайсы статья менен буларга чара көрөсүздөр? Мыйзам чегинде 177 статьянын негизинде срок исполнения өтүп кетсе чара көрөбүз. 177 или 178 ушу статьялардын негизинде бизге жол коопсуздугуна тиешелүү статьялар ушулар да. Ошонун негизинде чара көрөбүз. Түздөн-түз чоң залакка келип атат. Ал аз келгенсип 2 жумадан ашып кетти.
ушул жерде байке иштеп аткан Эми кантип болсун ушулуна? просто түштөп коебуз, таксилер келип кайра эле артка берип ушуну жыгытып элечи. Таксилер күнөөлүүбү ошону? Буяка таксилер туруп артка берип Негизи ушул жерге кандай туруш керек эле байке? Биякта погосту туруш керек. Негизи мына ДЭОнун представители биз эме жолдомолорду берип атабыз. Булар акча каражат жоктугуна байланыштуу деп ушундай жоопторду берет. Негизи погосту туруш керек знактын барычы. Погост турабы ушул? Азыр эми биякта жол биякта эме поток движения да көп да. Ушуну көп жол сүзүп кетти да. Кандай погост кандай коюлуш керек азыр? Түз туруш керек бул. Лампочкасы канча жылдан бери жок болот? Байке ушундай айтыңызчы. Монун лампасы күйөбү азыр? Лампасы эч кандай күйбөйт. 3 жылдан бeri эч ким карай элек буну. Лампасы да күйбөйт. Эч кандай. лампочканы коебуз, кайра эле урдап кетет байке. Ушуларды алып жүрүп кетип атышат балдар бактагы. Жашоочуларбы? Жаш Канча жолу урдап кетти? 2 жол которгонбуз. 2 жол которгонбуз. 2 жол урдап кетти. Урдап кетсе эмне кылыш керек? Эми жыгылып, бияка жыгылып коюп кандай Ийгирээк койсоңуздар болбойбу ушуну? болот. Эмкисине оңдоп коебуз. Bunu sen dağı inim. Bu yerde canağı lampochkаны tetigi peşekhottu. Biri vurup ketkeninden men atay vurgan balаны toxtatıp senin nomurundan beri gayıga beremin dep korkutup durup men tüzletip koydum. Lampochka 3 yıldan beri yok. Байке лампочкасы коебуз. Түшүп эле сынып эле урдап кетип атышпайбы? Yok hiç kim vurdagan yok. Men 20 yıldan beri şu yerde turam. Не кылат эми лампочка ошончолук керек белге? Ар кандай адамдар болот жаш. Муну урматтуу инспектор. Карасаңыз муну белги жок эч кандай бир мындай. Ошо биз тараптан жол коопсуздугу башкы башкармалар тарабынан бияка өз убагында предписаниялар баары берилип атат. Мына ДЭО күнтүп атат. Ошо мындай да акча эми. каражаты каралбай атат. Мындай да. Предписание биздин түбүбүзгө жете турган болду да. Качан кагаздан көтөрүлүп бир иштейсиздер мындай. Эми уюштуруу биз тараптан жүрүп атат тынымсыз эле азыркы убакка дейин көп жерлерге иштер жүрүп атат. Эми буларга биз тараптан өз убагында маалымат берилет. Туура айтасыз. Азыр анда өз тараптан азыр айып салыңыздар. 2-3 жол ушуна айып салсаңыздар анан иштеп калат да. Bu yerge yamışnıydı jasap atasızlar. Toprak, kum aralaştırıp ele jana smalanıp, çöküp. Bir cuma jasaysızlar. Kayırda jamgırda mına çıkıp baratpay bunlar. Андай болушу мүмкүн эмес байке. Mına fevral ayında jasalgan. Топурак кум менен аны жазалаш мүмкүн эмес. Mümkün emesi ele mümkün. Hazır bolbosa kazaydı mına o yerde. Jalan toprak menen kum. Байке андай болушу мүмкүн. Smalanı üstüne tövüp koyat boldu. Biz görüp atpaydı mına. Jamgır jağanda boldu büttü. Болуп кетет. Yok bolup ketet. Асфальт менен Doğru. жазалаш байке. Geçirip koy. Benim. Любой мына жерде жашоочулар мына таксилерден да сура. Андай болушу мүмкүн эмес байке. Таксилер болушу мүмкүн. Андай кантип топурак менен сыманы аралаштырып жазасың. Эгерде ишенбесеңер казайды. Касып көрүңүз байке. Казайдыбы? Бере алам бул жерде. Биякта топурак да жок. Гарантия бере аласың. Гарантия бере алам. Просто менде бийлик жок да. Болбосо сени неме кылмакмын. Мына ушул жерде топурак, кум. Жыл сайын эле болот го ушундай. Жыл сайын мен сенин жумушчуларыңы дагы айттым. Тетигинде яма болсо мынандай алакандай. Ошол дер жамап койбойсуңбу десем, ал кийинкиге жумуш дейт. Эртең ой яма чоңоет, аны жасабайт. Эртең байке мына иштеп баштайсыз, көрөсүз кантип асфальтты базап экенбиз. Эртең асфальт менен ушул асфальт базабыз. Мен ушу 20 жылдан бери мына жерде күнгө какталып отурам. Такси кылам, өз таксисинен. Туура айтасыз. Элементардуу жанагындай жөө өткөрмө сызыктары жок. Туура айтасыз. Мэрдин баласы же начальник ГАИнин баласы буякта жашап же ушундай болуп калса мынтип турбаса керек эле. Же жанагы депутаттардын балдары буякта жашаса. Чынбы? Эми бул көйгөйдү чечиш керек. Ошо карапайым эл кантип өтүшүн билбейт багыштар мектепке.
Область боюнча билесиз, кичинекей балдар. область боюнча ушундай кооптуу жерлерге светофорлорду койдук. Урматтуу кыргызстандыктар, биз азыр өзүңүздөр көрүп болгондой ушул объездной жолунда казып коюп ямочный работаны жүргүзүп, бирок ошо бойдон аң чөнөктөрдү жасабай койгондугу үчүн ушул транспорт министрлигинин астындагы ДУ 39га 23 000 сом айып салдырдык. Бул ар бир бүгүнкү күндө ушул ДУ кызматындагы мекемелерге, ошонун жетекчилерине сабак болушу керек. Ушинтип бир аң чөнөктү казып, айлап жылдап калтырып койсо, бул ушундай бир мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыларын жана айып салынарын эскертип койгубуз келди.